Бул гүлдөрдү жаса баштаганыма мага 1,5 жылдан ашып калды. Акмарал Баткен районунун Газ айылынын тургуну. Декреттик өргүгө чыккандан кийин интернет аркылуу онлайн окуп, изолон, полиэтилен сыяктуу курулуш материалдарынан гүлдөрдү жасоону үйрөнгөн. Кызым менен азыр мен иштеп жаткан жеримден декретке чыккам. Үйдө декретте отуруп зериктим, кандай жумуш кылсам, эмне кылсам деп. Анан ошол гүлдөр боюнча мастер-класстан сабак алдым. 3 ай сабак окуп, азыркы учурда ушинтип гүлдөрдү жаратып жатам. Мен сабак алганда карантин учуру болчу, телефондон онлайн кылып сабак алып жүрдүм. Акмаралга Таластан, Бишкектен, Оштон да буйртмалар түшөт. Байрам күндөрү 40 000 сомдон 80 000 сомго чейин киреше табат. Гүл жасоону үйрөтүү үчүн үйүндө кыз келиндерге окуу курстарында өтөт. Эми кондитердик азыктарды жасоону да онлайн окуп, Баткен шаарынан гүлдөрдү жана таттууларды сатуучу дүкөн ачууну көздөп жатат. Окуу курсуну мен уже ачканмын, бирок үйгө келип окушат да. Анан негизи мен центрде мындай эл көп жерлерге ачкым келет. Көп кыздарга декретте отурган айымдарды жөнөтүрбай иштесе болот, киреше алып келсе болот, жок дегенде балдарынын памперсиге ылайык акча тапса болот. Мен бул гүлдөн киреше жакшы калат. Гүлдөр дүйнөсүндө жашаган Акмарал жасап бүткөн гүлдөрүмө өзүм суктанып, кээде саткым келбейт дейт. Анын жасаган гүлдөрү 5 000 сомго чейин бааланат. Гүл бул жан дүйнөнүн азыгы. Араздашып кеткен жубайларды менин гүлдөрүм жараштырган учурлары да болгон, деди Акмарал. Мен эсте каларлык куттуктоом, бир байке аялыны тарынтып алган экен. Анан мен тарынчын апарып жазып кел, сенден сураныч деди эле. Мен сүйүнүп гүлүмдү көтөрүп алып ал эжеге бардым. Ал эже чалса дагы, жазса дагы албай койгон экен ал акени. Анан гүлүмдү апарып куттуктап, 2 жашты жараштырып келдим десем дагы болот. Себеби бул гүлдөрүм көптөгөн энелердин, эжелердин көз жаш кубанычтарыны менен бөлүштү да мен мененчи. Кичинекейинин кол өнөрчүлүгүнө кызыккан Акмарал декреттик өргүүдө наристесин чоңойтуу менен бирге смартфон аркылуу интернет айдыңынан түрдүү кесиптерди өздөштүрүп, жакырчылыкты жеңсе болоорун айтат.